Күндөлүк турмушта биз сырткы таасирлердин курмандыгы болуп жашайбыз. Башкача айтканда тамак аш аркылуу, суу аркылуу жада калса аба аркылуу дагы өтө көп зыяндуу нерселерди жутабыз. Бактыга жараша муну менен организмибиз өзү күрөшүүгө жөндөмдүү жана бул иште ага жардам бере ала турган эки фактор бар. Биринчиси ачка болуу. Суткасына жок дегенде 12 саатка ашказанды бош кое турган болсок, организм өзүн өзү толугу менен тазалап бүтөт. Ал эми экинчи фактор болсо, албетте бул кээ бирлер үчүн таң калыштуу болушу мүмкүн. Мунун таасири дагы өтө жакшы. Демек, экинчи фактор бул тердөө. Жумасына жок дегенде бир жолу жакшылап тердей турган болсок, бизде жыйналып калган бардык уулуу заттар сыртка чыгат. Сууктун күнүндө муну кантип ишке ашырыш керек? Балким парга түшөттүр сөз. Кандай болсо дагы тердей турган болсок, өйдө айтканымдай, организм өзүн өзү толугу менен тазалайт жана жашарып турат. Андыктан өзүңүздө бар болгон ушул эки факторду колдонууга аракет кылыңыз.